Учурда Баткен облусунун губернаторлугуна талапкерлер тандалып жатат. Кабарлар сайтындагы сурамжылоого ылайык көпчүлүктүн добушу KG Group компаниясынын негиздөөчүсү Имамидин Ташевди колдоого берилген. Ал эми эмес социалдык тармактагы көпчүлүк колдонуучулар жеке ишкерди колдоп, анын кылган иштерине баа берип, өз пикирлерин жарыялап жатышат. Мисалга алсак, коомдук ишмер Сонун Кадырова Имамидин Ташев өкмөттүн курамында иштөөгө татыктуу жигит деген пикирин жазып чыкты. Ушул кезге чейин баштаган ишинин майын чыгарган, жоктон бар кылган. Азамат уулдарыбыз өсүп жетилип калышты. Мисалы элибиздин ак жүрөк, мээнеткеч уулу Имамидин Ташев. Бул жигит өзүнүн идиреги менен көп ийгиликтерге жетишип, жок жерден бир чоң ишкананы бутунан тургузуп, көптөгөн жарандарыбызды жумуш менен камсыз кылып жатат. Андан сырткары колунда жок, колдоого муктаждарды үй менен камсыз кылып келет. Ар бир майрамда жүздөгөн кыргызстандыктарды белек бечкектер менен кубантып жүргөнүнө күбө болуп жүрөбүз. Мына ушундай чарбаны түшүнгөн жигиттер элдин башына келсе, элдин бага ачылмак. Имамидин Ташев өкмөттүн курамында иштөөгө татыктуу жигит, ошондуктан Баткендин губернаторлугуна татыктуу жана ылайыктуу. Себеби Баткенде чуу чыкканда биринчилерден болуп жетип барып элдин акыбалын сурап турат. Ал жердин көйгөйүн жеринен билет, деп жазган ал. Баткенге таза, коррупцияга малынбаган, жеке кызыкчылыкты артка таштап, улуттун кызыкчылыгын алдына койгон таза губернатор керек. Келгиле, жаштардан жаңы жүздөрдөн коюп көрөлү. Мен Имамидин Ташев меценат мырзаны сунуштаймын деген пикирин дагы бир колдонуучу калтырган. Имамидин Ташевдин жыл сайын коомчулуктун муктаж өкүлдөрүнө жардам берип, көп балалуу үй бүлөлөрдү үй менен камсыздап келе жатканын көпчүлүк жакшы билет. Ал бардык облуска флагшток орнотом деген сөзүнө туруп, учурда четинен ишке ашырып жатканын көрүүгө болот. Жеке ишкер бир гана Баткен эмес, бүткүл Кыргызстанга күйүп кызмат кылаары анык.